Салам достор, сиздер менен Кыргыз Топ каналы. Бул видеону көрүп жатып, ушулда мыйзамбы дебестен бул мыйзамдарга жакшы мамиле жасаңыздар. Себеби азыркы айтыла турган мамлекеттерде ушул мыйзамдарга баш ийбесеңиздер, сизди камап салышы анык. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Алабама штатында жекшемби күнү балмуздакты чөнтөгүңүзгө салып жүрүү мүмкүн эмес деген мыйзам бар. Бир гана жекшемби күнү мүмкүн эмес, башка күндөрү балмуздакты чөнтөгүңүзгө салып жүрсөңүз болот. Эми чөнтөгүнө балмуздак салып жүргөн адамды элестетип көрүңүз. Америкада асман тиреген бийик имараттын үстүнө секиргендерди өлүм жазасы күтөт. Бул жерде баарын ойлондурган суроо, бийик имараттан секирген адам тирүү калабы? Айдахо штатында төөнүн үстүндө отуруп алып балык тутууга мүмкүн эмес деген мыйзам бар. Кайсыл жинди төөнү минип алып балык тутат деп жазсаңыздар керек. Анда сиздерге дагы бир мыйзам айтабыз. Муну уккандан кийин эмне дейт экенсиздер? Аризона шаарында эшекти ваннага сактоо же ваннада уктатуу мүмкүн эмес. Эгер мыйзамга да баш ийбей эшекти ваннага алып кирип уктатам десеңиз, штрафты төлөгөнгө даяр болуңуз. Американын Алабама штатында көзүн байлап алып унаа айдаганга мүмкүн эмес. Ошондуктан туугандар, бул мыйзам Кыргызстанга жетип келе элегинде пайдаланып калыңыздар. Кытайда сууга чөгүп жаткан адамды куткарууга мыйзам тыюу салат. Ошентсе да сууга чөгүп жаткан Кытайды куткарсаңыз, сизге чоң штраф салат. Бирок сиз менен биз бул мыйзамды Кытайда адам азайтуу үчүн ойлоп чыккандыгын жакшы билебиз. Достор, эскертип коеюн, буларды мен оюмдан токуп айтып жаткан жерим жок. Ушундай закондор чынында эле бар экен. Майами шаарында эгер велосипедиңиздин сигналы жок болсо, шаар ичинде жүрүүгө мүмкүн эмес. Ошол эле учурда велосипедке сигнал коюуга мыйзам тыюу салат. Вашингтон шаарында кылмыш кылаардан алдын полицияга кат аркылуу же болбосо телефон аркылуу 24 саат алдын кайсыл жерде кандай кылмыш кылаарыңызды айтышыңыз керек. Эгер айтпаган болсоңуз, колго түшкөндөн кийин сотто мыйзамды аткарбаганыңыз үчүн дагы кошумча штраф салат. Калифорния штатында жаныбарлар кафелерден, мектептерден 50 метр алыстыкта кошулуусу керек деген мыйзам бар. Бул закондун эң кызыгы жаныбарларга мунун баарын кантип түшүндүрөт. Индияда кимде-ким уйду өлтүрсө, ал адамды өлүм жазасы күтөт. Же болбосо кемиде 10 жылга камалат. Канадада жамгыр жаап жаткан учурда жамгырдын үстүнө суу чачуу мүмкүн эмес деген мыйзам бар. Эгер кимдир бирөөнүн башына ушулай келип, жамгырдын үстүнө шланга аркылуу суу чачууну чечсе, ал адамга мыйзамга баш ийбегени үчүн мамлекеттен албетте штраф салат. Биздин видео соңуна чыкты. Эгер сиздер ушуга окшогон дагы күлкүнүчтүү мыйзамдарды билсеңиздер, комментарийге сөзсүз жазыңыздар. Бул видео жакса кыласпасыңыздар жана каналга жазылып кетиңиздер. Кийинки видео чейин аман болуңуздар.